Bir afiyet bu oturup çıkan katındın. Bir oturup çıkan katındın yurttaşına girip anlatmayısın abi. Атам ден сол болгондой кечээки видеодон биз көрсөк. Ак Ордодогу үйү сүрдүрүлгөн келиндин окуясына улайлы рухий мурас жан конушунда дагы ушундай эле окуя катталды. Бул окуяда дагы соттор экинчи тарапка үйүн чечип берип, жашаган адамдарды үйүнөн кууп чыкканга мажбур кылышкан. Ушул окуянын чын төгүнүн билүү үчүн биз дагы үй ээлеринен келип сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Саламатсызбы, Кубандык мырза? 7 март күнү ушул жерге сиздин үйүңүздөргө келип, күч түзүмдөргө келип, үйдөн кууп чыгуу аракети болуптур да. Ошол окуя тууралуу айтып берсеңиз, кандай болду? Ошол окуя тууралуу айтып берсем, ошо 7 мартта судисполнитель негизи неме таштап кеткен. Ошо выселение болот деп, саат 10 деп, ошол 10 бардык тараптар келишти, алар да келишти, судисполнительдер да келишти, анан көптөгөн милициялар менен кошо келишти. Ошол жерде атам бул жерде турган, атам ачпайм деди. Анткени соттун чыгарган чечимине биз негизи эле мурунтан бери эле нааразы болуп келатабыз. Ал боюнча болгон жерге кайрылып эле атабыз, бирок сот мурунку чечимди күчүнө калтырып коюп эле келатат да. Верховныйдан дагы соттун чечимин күчүнө калтырып койгон. Бирок ал жакта көптөгөн мындай мошенничестволор болгон, ал жөнүндө видеолор дагы фиксация болгон. Ошолорду доказать эткенге аракет кылып, атам үйгө киргизгиси келген жок. Анан ошондо бул жакты аралап өздөрү киргенге аракет кылды. Тепкенде эле ошо милиционерлердин бутун изиби. Бул кошону байкой калдым, милиционерлердикиби же берки немен, анткени ал момундай кылып аралап атканда, аралап неме болуп аткан, аралап атканда атам аралаба деп эшикти ачкан кезде, анан бул жактан ошол сотрудниктердин бирөөсү атамды чуркап келип эле басып тееп кирип кетишти. Мен болсо могул жерде тургам. Ушул жерден эле секирип түшүп эле киргенге жетишпей калдым. Ошол менен эле мени кармап калышты. Нар жакта эмне болду билбейм. Анан бир 15 мүнөттөй ызы чуу болгондон кийин кирип барсам, азыр бул жакка кирип айта албайбыз, анткени бул жакта отпечатка кылып, ичинде охраналар бар. Азыр жаап салышкан. Ооба, жаап салышкан. Ичинде эмне, кароолчулар барбы? Алар кароолчулар бар, бизди киргизбейт, эч кимди киргизбейт. Милиция кызматкерлери же башка адамдар? Жок, ошол кийинки тарап назиралар, Барпиева назиралар өздөрү атайын агентстводан охраналарды нанимать этип ичине коюп коюшкан да. Алар эч нерсе сүйлөп бере албайт экен бул жак тууралуу. Бул жак тууралуу алар эч нерсе айта албайт, анткени алар өздөрүнүн эле жумушун кылып атат. Анан ошо атамды ар жака барсам, уже корого кирип отуруп калыптыр да. Отуруп калыптыр, анан жүрүңүз деп, комго алып кетебиз деп кыйнашты. Болушунча айттым, могул иш бүткөнгө чейин туруп турсун. Азыр бизде выселение болуп атат десек, закон ага жол бербейт. Биз ком 4кө алып кетишкен. Ал жактан административный немелерди жазып, заявление түштү деп, аны оформить эткенден кийин 2 сааттан кийин бизди кой берди. Ага чейин келгенче бизди үйдөн бардыгын көчүрүп чыгып коюптур. Каяка алып барарды билген эмеспиз. Алар айтты, бир неме беребиз, помещение беребиз, аны силер өзүңөр төлөйсүңөр, ошол жака алып барып таштап, аны отпечатка кылып коебуз, анын арендасын төлөп турасыңар деди. Анан апамдар аларга макул болуптур. Кошуналар биздикине киргизип тургула деди. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, могул крышасы эле жабылган, терезелер ачык үйдө болгон немелерибиз турат. Оокаттарыбызчы. Анан кече күнү ошол достор, кошуналар болуп боз үйдү тигип беришти. Бул жакта азыр боз үйдө жатып атасыздарбы? Негизи ошол боз үйдө жатканга дайынданып неме кылганбыз. Анан кошунабыз үйүн кече кошунанын үйүндө түнөдүк да. Ушуларды баарын алып кирип койдук. Жарым оокаттарыбыздын баары тиги кошунанын үйүндө эле. Үйүндө дегенде эчтеке бүтпөптүр го. Жок, ал жактын терезеде деле жок, эчтеке деле жок. Болгону ошол өздөрү таап берген камерага алып барып
таштагандан биз отказ бердик. Анткени бул жакта өзүбүздүн кийимдер, өзүбүздүн оокаттар болчу. Ал ошол жакта эле турат, жарымы боз үйдө турат. Анан кече боз үй суук болгондуктан ошо кошуналар, жакын кошунабыз бар эле, ошолор өзүнүн үйүнө киргизди да. Ошол жакта жаттык. Болбосо ата дагы апа дагы биякта ооба, отурат. Атанын ден соолугу кандай? Кечээки видеодон биз көрсөк тим эле аябай бир чоң кылмышкерди кармагандай кылып эле колдорун толгоп алып кетишти да. Ооба, негизи ошол апам деле, атам деле негизи азыр деле мындай шоковой состоянияда болгондой эле болуп атат да. Апамдын давлениясы ошол сразу көтөрүлдү. Врачтар келип дарыларын берип коюп, 103 келип кеткен. Анан ошондон бери шоковой эле состоянияда жүрүшөт. Атам дагы деле документтер менен чуркап жүрөт. Ошол бизде жагдай. Бул үйдү салганыңыздар канча болду негизи? Биз үйдү 2005-жылы жерди алганбыз. Ошондон бери өзүбүз салганбыз. Мен окуучу кезде болчу. Ошондо эле кызыл китептери бар болчу. Ошол кезде эле кызыл китеби, ГОСТ акты, ошол үйдү салып бүткөндөн кийин техпаспорт жасаганбыз. Технический паспорты бардыгы бизде азыркыга чейин кызыл китеп бар. Бирок ал кызыл китепти Госрегистр соттун чечими менен аннулировать этип, жокко чыгарып, азыр башка кызыл китеп жасап койгонбу, койгон эмеспи билбейм. Китептерин көргөн эмесмин. Бирок ошол Госрегистрде Барпиева Назиранын атында катталып турат. Азыркы убакта бизде эч кимибиз эч жерде катталган эмеспиз. Кандай болгон карыз, ким эле, тааныш адам беле, кандай негизде алдыңыз эле, ошол тууралуу айтып берип коесузбу? Мен 2011-жылдары жай мезгилинде мен деген теге Туңгуч микрорайонунда магазин иштеткенмин. Ошол магазин иштеткенде Назира ошол Туңгуч районундагы магазиндерге бат процент акча таркатчы, 20%. Анан ошол убакта элдин баары, магазиндегилердин баары акча алып атат. Эми күнүмдүк акча да, күнүнө төлөп туруш керек кылып. Анан эми күнүмдүк жеңил болот экен. Теге айын алганга караганда күнүмдүк акча жеңил болот турбайбы? Ушундай кылып алса болот экен деп элдер меметкенден, анан мен дагы мейли деп Назира менен таанышып, анан Назирадан акча алам 50 миң. 50 миң 20%тен 50 миңи 60 миң болот. 60 миңди 30га бөлгөндө 30 күнгө бөлсө 2 миңден айланат экен. Мен күнүнө 2 миңден мен ошол акчаны Назирага күнүнө төгүп турушум керек. Эми магазин да. Анан 2 миңден акча бир күнү төгөсүң, бир күнү төкпөй каласың. Төкпөй калган акчаңды кайра процентке коюп туруп кошуп кое берет. Төкпөй калган акчаң эле кайсы төгүлбөй калган күнүнкүсү процентке кошулуп кете берет. Ошентип бул процент өсүп кетип атат да, өсүп кетет. Анан мен бул акчаны 50 миң болсо мен 100 миң деп төгүп бердим. Акчаны төгүп бердим 100 миң деп. Алатканда кандай келишимдер бар эле ортодо? Ортодо келишим. Нотариалдык иш кагаздары бар беле? Нотариалдык ишкана жок. Мындай эле ак кагазга эле мен Назирадан 50 миң алдым деген эле мындай эч мындай келишим жок. Бир жеке тил кат эле жазып, мен процентке мынча миң сом алып атам деп эле жазып берген. Башка жактан барып дагы нотариустан өткөргөн эмессиздер? Жок, андай нотариустан өткөзүп, нотариуска барып биз андай кылган эмеспиз. Кыргызчылык эле сот ошондо мындай жөн эле бир кагазга мен ушундай адамдан жазып бердим, акча алдым деген кагаз үчүн эле сот ушул үйүңүздөрдү чечип берип койду башка адамга. Башка үйгө ошол эле немен негизинде эле чечип берип койду. Тил каттын негизинде чечип берип койду. Анан мен 100 миңди төлөп туруп, анан бул үйүм банкта дагы залогдо турат да. Себеби банктан мен 800 миң акча алгам. Бул үйдү салганы мемесине деп алгам да. Анан буяка да мен акча төгүшүм керек. Айына 30 миң акча төгөм. Анан бектен чыкпаган үчүн Россияга иштеп келгени мен 2012-жылы кетип атам 2-ноябрда. 2012-жылы 2-ноябрда мен Россияга кетем поезд менен. Андан кийин мен ошо менен 2016-жылы 20-мартта кайтам самолет менен. Келе атканда мемелер тосушат. Сиздин Октябрьский район мемеде сотту ишиңиз бар экен деп.
Ушул иш боюнча? Ушул иш Кетип боюнча. атканда 100 000 сом төлөп кетпедиңиз беле? Ооба, кетип атканда мен 100 миңге чейин төлөп кеткенмин. Бирок расписка жанагы жазган расписканы албай кеткенмин. Мындай эле 100 000 сом берип эле мен чачып бердиңиз беле? Өзүнүн колуна силер азыр мындай мемет атасыңар да, баягы процент алган киши жакшы билет. Процент алган киши баягы акчаны берип атыпчы. Мисалы үчүн мен 2012-жылдын аягына чейин аны мен иштештим да. Ошондо Меметкенде баягы мен санап келгенде эле мен ал акча тиги 50 миң кошуп берип атпаймынбы? Ошондо өзүнүн акчадан сырткары 50 миңди кошуп бергенде 100 миң болуп калып атпайбы? Ошон үчүн мен ошо 100 миңди бердим деп айтканым ошол. 100 миңге чейин мен бердим деп атпаймынбы? Ошо өзүнүн колуна тапшырдыңыз беле аягында же башка бирөөдөн бердиңиз беле? Проценттин эле берип атып 100 миң болуп кетип атат. Аны мен процентин берип отурам да, ошондо 100 миң болуп кетет да, мен кетип калам. Россияга иштегени Меметкен ошо менен эле токтойт, булар неме кылбайт. Анан 2016 келсем эле булар тиги меме жазып алып коюп атышат да үйдө. Анан заочный решение менен чыгарып алып атышат. Анан мен Россиядан келем. Мен жок эле, мен жок, мен жолдошум жок, бала чакам жок, булар да Россияда, баардыгыбыз да Россияда, эч ким жок эле, бул үйдү алып коюшту. 2013-жылы эле. Ошондо бул үйдүн азыркы баасы канча турат? Бул үйдүн биз деген эсептетип, мемесин расчетун чыгарып койдук, расчетун чыгарып берди. Бул үйдүн баасы 4 миллион 734 миң беле? 4 миллион канча? 4,5 миллиондун тегерегинде экен. Ошондо 50 миң сом менен башталган ызылчуу 4 миллиондук үйдү алып атат. 1 миллион 273 миңге эле ушул үйдү баалап алып атышат да. Андан мен келгенден кийин мен сот мемеге Октябрьский сотуна барам, документти архивден алам, анан карасам эле мен бир эле 50 миңге меме жазсам, булар деген 6 расписка жаздырып алып атат. Мен эме распискаларын мемелери бүттү, адвокатта кетип калыптыр, 6 расписка жаздырып алып атат да. Булар мындай кылып жаздырып алып атат. 2011-жылдын 18 декабрында 63.600 сом алды деп, мен колуман акчаны санап алып атат деп жаздырып атат да. 2011-жылдын 25 декабрында 50 миң алды деп жаздырып атат. 2012-жылдын 4 январында 60 миң менден алды деп атат. 2012-жылдын 11 январында 100 миң акча алды деп атат. 2012-жылдын 23 январында 215 миң 30 сому да бар. 30 сом алды деп жаздырып атат. 2012-жылдын 30 декабрында 86 миң алды деп жаздырып атат. Мына ушул жерде ушунча акчаны алды деп жаздырып аткан жерде мен 2012-жылдын ноябрында кетип атсам, мен Россияда жүрсөм, каяктан алам 2012-жылдын 30 декабрында 86 миңди? Булар болсо муну меме кылып өздөрү жазып, өзүнүн кол жазмасы менен эле жазып. Эксперттерди эметип көргөн жокпу? Кол жазма боюнча биз экспертизага суранганбыз, бирок экспертиза ошол кезде Жээналиева болчу, октябрда каралган. Ошондо буга негиз жок деп чыгарып берген. Бирок кийин экспертиза өткөзүшкөн, бирок ал экспертиза апам болгон эмес да. Апам жок экспертиза өткөзүп берип, могул 6 тилгат тең апамдын колу деп чыгарып беришкен да. Бирок 6 тилгатта апамдын колу деп чыгарып бергенде жок дегенде мо 2012 макул 5 чет өлкөдө жүргөн убакта барды. 5 апамдын колу болуп чыксын дедик да. Эң акыркы мо 86 миңде апам Россияда жүргөндө кантип колу болуп чыгат десек, анда силердин эмне далилиңер бар дегенде, ошол кезде демеге кайрылганбыз, темир жолго. Анткени апам 2011-жылы поезд жол менен кеткен да, ошол темир жолго тилгат менен кайрылганда темир жол бизге тилгаттын негизинде документ берген. Доронова Гульсина Таштанбаевна ушул 2011-жылы 2 болуш керек. 2 ноябрда поезд аркылуу кетти деп мамлекеттен чыгып кеткен. Мамлекеттен чыгып кетти. Андан сырткары Россияда иштеп аткандагы мед книжкасын, трудовая книжка, алардын баардыгы документ менен бизде бар. Алардын баарын документ кылып алып барып
каттасак бул документ болуп жарабайт дейт да, документ негизинде болуп бербейт дейт да. Анан апамдын могу тил каттарын алар документ катары кабыл алып туруп сот ошонун негизинде процесс жүрүп атат дагы. Апам темир жолдон алып келген документ болуп саналбай жатат да биздечи. Биздин ошо күйүп кеткенибиз ошол болуп атат. Андан кийин канча жолу сурандык почерковый экспертиза, биз ага каршыбыз. Экинчи жолу почерковый экспертизаны бизге назначить этип бергиле. Биз кайра өтөлү. Ошого сот кайра болбойт деген. Андай чечими дагы бар. Азыр атам келип калат, документтерим бар, атамда болчу. Буга эч кандай негиз болуп, почерковый экспертиза экинчи жолу назначить этилгенге эч кандай негиз жок деп чечим чыгарып берип койгон. Эми ушул сиздердин окуяңар боюнча кыргыз элине жана президент Садыр Жапаровго кандай кайрылуулар бар? Ошол урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздерге кайрылаарыбыз жана бизге эң негизгиси ошол акыйкат түрүндө чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Ошол кайрадан почерковый экспертиза назначить эткенде комиссионный почерковый экспертиза назначить этип берип, ушуну башынан аягына чейин көзөмөлдөп карап берүүңүздү өтүнөбүз. Садыр Нуркожоевич, ошо акыйкаттын жоктугунан, акыйкат болбогондуктан соттордун туура эмес чечиминен мен ушул үйүмдөн ажырап отурам. Көчөдө калдым. Эч ким чечип бере албай атат, акыйкат жок. Ошол мемесинен ошол жерде отурам. Мен сиздерден кайрылам сизге. Акыйкатты кылып чечип бериңиздер. Акыйкатты суранам. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз көргөндөй тиешелүү мекемелерден, прокуратурадан, мэриядан кызматкерлер келип, азыр окуянын чоо жайын тактап иликтеп жаткан учуру. Үй ээлеринин айтуусу суранычы боюнча аларга ушул распискадагы кол жазма боюнча кайра комиссия түзүп берип, кайра кароо гана болуп жатат.